Биздин студияда Кимдир? экс-президенттер Сооронбай Шарипович Жээнбеков жана Роза Исаковна Отунбаева. Бирок чындын эле. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Мен телеканалына шақырған соң телек жаздық біле. Мен бәрін өзім қарап тұрам. Мен саған біріншіден рахмат айтам, рахмат. Мен бәрі легитимді президент болып тұрып, экс-президент өзім порядкасымен тапсырып бердім. Бәрін қарап, бәрін тапсырып бердім. Рахмат. Қырғыз елі мен сені құрмату мекендестерім мен терең разылық білдірем. Рахмат. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы кыргыз халайык журтчулугу. Мына момундай бир аптан бир кубанып турам да, ачыгын айтып көшүбүз керек. Бул момундай бир Сооронбай Шарипович аптан бир момундай мыкты адамдык сапаты бар экенин көргөздү. Же болбосо Кыргызстандын келечеги үчүн момундай жакшы салым кошту деп айта алабыз да. Ана момундай таң эрте эфирге конокко чакырып атканыңыздарга момундай аптан ыраазы болуп турам да. Чоң рахмат сиздерге. Чындыгында кош келипсиздер. Биздин студияда өзгөчө пародисттер Бек Паттаев жана Тилекмат Касияров конокто. Урматтуу Сооронбай Шарипович, мына президенттикти тапшырып кеттиңиз. Учурда абал кандай, эмне кылып атасыз, эмне менен алектенип атасыз? Мен президент тапшыргандан кийин мен коррупция менен күрөштөп сапары салырып айтып, өзүм үйдө мал жан карап жөнбөк атып. Айгүл, аялыма рахмат айтып кетейин. Айгүл менен эле үйдө нервелерди багып, бир баары өзүм карап, бир чекеде отурам. Рахмат кыргыз эли, мен колдоп коңуздарга ыраазычылык билдирем, терең ыраазычылык билдирем. Рахмат. Рахмат. Азыр болсо биздин студиябызга кайрадан өзгөчө коноктор келип отурат. Ал Кыргызстандын экс-премьер-министри Сапар Исаков жана шоу-бизнестеги өзгөчө мукам үндүү Каныкей. Кош келипсиздер. Кош келдик. Анан мындайда жанагы бир толкунданып турам аябайчы. Мындайда жанагы дарактар боюнча айтасыз да. Саясат жөнүндө пародия кыла берейин. Жана мындайда жанагы дарактар боюнча айтасыз да. Жана Алмамбет Насырканович ал дарактар мындай экен да. Мен бир тим эле бир жостка кылып салым келип атат да аларды бир. Каныкей, кандайсыз? Рахмат, жакшы. Бул таң эрте эфирге чакырып атасыздар. Мен аябай ыраазы болуп атам да. Анан рахмат сиздерге. Көрүнбөй каякта жүрөсүз? Мен баягы үй бүлөлүк шарттарыма байланыштуу балдарым менен алек болуп эле, анан убактылуу пауза болуп атат. Буюрса улантарбыз. Чыгармачылыгыңызда эмне жаңылык болуп атат? Жаңылык кубандырасыз бизди жаңы чыгармалар менен? Жаңылыктар албетте чыгармачылыгыбыз болуп атат. Жакынкы арада ушул жаш таланттарды дагы көтөрөлү деген ойлор болуп атат. Анан аларга да бир аз жардам берип, салымыбызды кошуп, жакынкы арада буюрса жакшы ырлар менен бөлүшөбүз. Каныкей, бизге чыгармаңызды сунуп бербейсизби? Бир угуп алалы. Жакшы болот. Өзүмдүн репертуарым анан да. Биздин аштан менен каның өтпөгөн, сезимдерге жаш жүрөгүм өрттөнгөн. Айтайын деп дарманым жок айтышка, башты салып кайраң артка барышка. Жылуу кийин жолдору узак дешчилик, жылуу күндөн апам жапканан дестеп, сен кайгырба, көңүл калды деп, өмүр жарды деп, садака саган алган, ар бир күнүмдү теңебегин кайгыга. Consider жашоо менен, consider
өмүр бени. Окшошту. Бүгүн өзгөчө биздин студияга мындай өзгөчө адамдар келип атат го. Мынчалык коноктор келген эмес бизге. Чындыгында талантыңыздарга береке, кубаныч тартуулап жүрө бериңиздер. Талантыңыздар ташкындап, өркүндөй берсин. Пародияны кылыштын канчалык деңгээлде оорчулугу бар, үйрөнүп кетиш оңойбу? Мисалы мен туурайым десем, кайсы бир белгилүү инсанда эмне кылышым керек? Канча убакыт кетет? Ушундай да суроо бар. Мен эми бир мындай отуруп эле Жээнбеков жаңы келген да. Анан жаңы келген убакта бир конференцияда сүйлөгөн көрүп алып эле анан мен чыга баштадым. Куда мен деп ушундай үндү өзгөртүп элечи, маяктан бирдемкелер кылып өзгөртүп кичине даярданасың өзүң. Анан бир 2-3 күн даярданган эле окшой баштаган. Кайра сүйлөп ошентип анан сүйлөп кеткем. Анан жакында жана бир тамадаларга биз мы хотим работать деп митингге чыкпадык беле. Ошол убакта мен тамадаларын бүт бар митингге чакырып той кызматкерлерин бир видеого тартканбыз биз. Мен мындай элечи, баягы группага эле, WhatsApp группа. Ал тарап кетип, Инстаграмда хит болуп кетти. Анан ал жерде да бүт бар эле жакшы эле кабыл алып атат азырчы. Комментарийлер. Буга талант керекпи, же болбосо үйрөнүп кетсе болобу бардык эле? Албетте, ар бир нерсеге жөндөм талант керек деп ойлойм, анан аракет керек. Бир адамды мисалы мен могул кишини туурашым керек, мен ушуну туурап кете алам деп эле айтуудан алыспыз. Албетте бардык эле адамды туурай билбейбиз. Көңүлүбүзгө туура келген, өзүбүздүн мүнөзүбүзгө туура келген адамдарды туурай алабыз да. Мисалы кээ бир жерлерге барганда баягы аш тойлордон бир адамдын тосуп чыгып сүйлөп атканын көрүп, анан ошону бир сөзүн өзүңдүн сөзүңө окшоштуруп айтып аласың да. Мисалы саламатсыздарбы дегенин кайра өзүң ошону ичиңен кайталап анан ошол бир сөзү менен калган сөзүн улап кетүүгө мүмкүн да. Ал эми биздин чоң пародист агайларыбыз, мисалы атабасак болбойт, Майрамбек Осмонов агайыбыз учурда, Ильяс Агыбай уулу, ал агаларыбыз мисалы бир адамды туураш үчүн бир сөзүнө 2-3 ай аракеттенишет. Же болбосо бул пародия жөнөкөй жанр деп эсептебейм. Бул чыгармачылыктын дагы бир барандуу чоң жанрларынын бири да. Негизи пародиянын баягы бир өзгөчөрөөк сүйлөгөн адамды туураган оңоюраак болот да негизи. Бир башкачараак сүйлөгөн адамдардычы. Бир сөздү көп колдонгон же ушундай адамдарды туураган оңоюраак болот. Менде бир суроо бар. Пародисттердин кумири ким болду экен? Сиздердин? Менин кумирим Саясат Жөмөлбек Текебаев. Туурайсызбы анан өзүн? Жок, аны турбайм. Мен Кумир бойдон калбайсың. Мен бир нерсени айтып коеюн. Бул бек балам мына азыр окуп атат. Окууну бүтөйүн деп калды, бирок мен да бир нерсени айтып коеюн. Биз Атамекен социалдык партиясы дүйнөнү төп тамыры менен жоюп, Кыргызстанга жаңы инвестиция тартуу максатын ойлоп жатабыз. Кудай буйрса баардыгы жакшы болот деген ойдо болуп атабыз. Рахмат келип бергениңе. Рахмат. Өмүрбек Чекешевич, айтсаңыз, ушул конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизебизби? Кандай болот жакында? Эми мен аны айта албайм, аны. Мына Сиз мыйзам жазган адам катары билебиз, тааныйбыз да. Эми мен аны айта албайм. Азыр 30 күн ичинде карыздарды төлөсөк, анан айтабыз. Бул жагда эме болуп кетти окшойт. Канчаны туурайсыз? Сиз мисалы азыр Черкешевич турадыңыз, Каныкейди, Роза Отунбаеваны да кимдерди туурап атасыз же болбосо туура алдыда туурайсыз? Кудай буйрса алдыда көп пландарыбыз бар. Анан эми жаш өзгөчөлүгүбүз да кичине жашыраак болуп атканга байланыштуу анан чоң агайларыбызды үйүнүн туурабагы кичине кыйналып калабыз. Анан Кудай буйрса акырынан аракет кылсак баарын туурайбыз деген ойдобуз. Пародия кылганда деги эле сиздер тарапка сын пикир айткандар өзгөчө ошол адамдан болобу, болбойбу? Чыгармачылык аябай сонун нерсе эмеспи? Бир нанды баарыбыз бөлүшүп жейбиз деген сыяктуучу. Анан кичине аралашып келаткандан кийин албетте жашоодо ак кара болот. Жакшы кабыл алган адам болот, анан терс кабыл алган адам болот. Ар ким өзүнүн деңгээлине жараша кабыл алат. Анан одоно деле терс кабыл алган адам боло элек менде. Анан жакшы эле, бирок өзүлөрү баягы сиз айтып калбадыңызбы, өздөрү кандай кабыл алышат деп. Нурлан Мотоев агабыз
Мен анча да кайрап сүйлөбөйм негизи. Анан могу дегендер киши окшошпай атыптыр, ошолорун кайра оңдоп коюп, атак нормально деп айткан да. Анан дагы ошол сыяктуу ага эжелерибизден же болбосо мени туура айт экенсиң, мен ага каршы эмесмин, жакшы туура айт экенсиң, көрдүм дегендерден угуп анан деп сүйүнүп каласың да. Жүрөгүңүз чыгып калат. Мотуев мырза, эми сиз кандай жүрөсүз? Жубайыңыз кандай? Жакында үйлөндүңүз эле өткөн жылы үйлөндү. Эмне жаңылыктар сизде? Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мына бул таң эрте мен любимыйым ойготту, анан любимый каналга барып келдипчи. Анан ошол бек килимдерчи эле таң атпай келдим. Анан рахмат Кыргызстанга мекенибизге тыгыштык. Эң негизгиси анан ошол таланттуу жаштарды колдойлу, чыгып келаткан жаштарды колдойлу, ырдап туралы ошол так ки надо. Рахмат. Мотуевдин ырдаганы азыркы учурда хайп болот, ар бир ырдаганы. Анан сизди токтотчу дегендер барбы? Рахмат. Ошол эми баягы терс кабыл алган, анан оң кабыл алган адам болот деп атпайбызбы? Анан рахмат, бул жакшы суроо болду. Бул колдоп тур, ырдап тур дегендер көп болуп атат. Анан ошол көп жаккада чакырууктар болуп атат, тойлорго да чакырууга болуп атат. Ошо барып атабыз. Рахмат.